2006-жылы турмушка чыккам. Турмушка чыгып ошо Кызыл Суу айылында эле жашачу ал киши. Ошо кишиге турмушка чыгып, андан бир балалуу болгонбуз 2007-жылы. 2007-жылы балалуу болуп, анан 2011-жылы ал жолдошум менен ажырашып кеттим. Себеби ал деген аябай иччүү, ичип тиги айыл өкмөттөн мал обеспеченный деген гумпомощь алчубуз, анан ошону сатып ичет эле, аябай ичет эле да, анан ошол боюнча ажырашып кеткем. 2014-жылы экинчи баламдын атасына чыктым. Боюм да бар болчу, ошо жолдошум дагы аябай көрүнгөн аялдар менен жүрөт эле, аябай ичип сабайт эле, балам экөөбүздү тең. Ошол себептен ажырашып, 2015-жылы Амангелди деген уулду болдук. 2015-жылы уулду болуп, анан кийин 2018-жылы ал жолдошум менен ажырашып кеттим. Ал аябай сабачу эле, ар кандай аялдар менен жүрчү эле, ошол себеп менен ажырашып кеткем. Bir күнү тиги боюмда бар эле, анан мамамдыкына кеткем, ата-энемдин үйүнө кетсем эле, кеттип эле шаштым да, аябай жүрөгүм бирдемени сезгендей болуп эле шашып. Анан үйгө келсем эле, ошо тиги кылып жатып алышыптыр. Анан тиги аял деген тиги биринчи тиги күйөөмдү болушат экен деп, колунан кармады эле, күйөөм мынтип колун түртүп койду дагы, кылды да. Ошо анан чыгып кетип, эмне келдиң бияка деп эле ушинтип кылдым да. Анан ошо тиги бир эле эмес канча жолу кармап алдым, ошо милиция кызматкерлерине дагы тиги кылган күндөрүм болду, тиги ушинтип атат деп, бузуп атат үй бүлөбүздү деп. Балам экөөбүздү тең сабайт эле. Ошо аялдарга барган атканда эле экөөбүздү сабап, участковыйыбызга чалдым, чалып эле аба ушинтип бизди сабап салып кетип калды деп ушинтип эметсем, участковый келди, келгенде эле тиги ошо аялдыгына барсак эле ошол жакта экен, күйөөмчү. Анан кийин тиги эмне кылып атасың, буларды сабап атасың деп эле ушинтип кылды. Анан милицияга бербейм болдугула деп эле ушинтип кылдым да. Кол менен эле сабачу. Кол менен сабап, баламды ыргытып, ушинтип кылчу да. Анан кичүү ошо өзүнүн баласын дагы бир жолу кылган болчу да, тиги биз балам экөөбүз караколго келип, анан тиги кичүү баламды таштап койгом да үйгөчү, анан таштап коюп келип эметсек деген тиги кичүү баламды тиги мас болуп алып, тиги мусорго ыргытып ийиптир. Анан тиги вокзалда Динара деген эже бар да, магазин иштетет. Анан ошол эже деген тиги эмнеге ыргытып атасың баланы деп, анан бөгөлөк деген айылга алып кетип калышыптыр да, Саруу айылыначы. Анан кана бала деп келгенде эле эметтим да, бала кана деп ошентсем, мен документально бөгөнү өткөзүп берип салдым дейт. Ай жиндисиңби эмне деп анан алып келген күндөрүм болду ал баланычы. 2018-жылы ажырашып, 2020-жылы бул жакында сабаган күйөөмө турмушка чыктым. Тиги Каракол шаарында жашачу элем да. Ошо бир Таалай аттуу киши биздин полисаднигибизди жыйнап кылып кетчү эле. Анан ошол киши аркылуу таанышып, ал кишинин жээни болот экен да. Анан видео звонок менен чалып кылып калды. Анан ошондо мени көрүп эле тиги мага жакты деп ушинтип айтыптыр. Анан ошол боюнча таанышып калдык эле. Таанышканда ошондо түрмөдө отурган болчу.
Телефон аркылуу таанышып, анан мен барып турдум да. Барып эметип жардам берип эме кылып турдум. Анан чыккандан кийин мен сени чет өлкөгө алып барып дарылатам, үй алып берем, жакшы жашайбыз деп макул тиги сыйласаң эле болду, эки баламды дагы сыйлап, мени дагы сыйласаң болду деп мен ишендим ага. Анан чыккандан кийин эле кордук көрсөтө баштады. Түрмөгө деген эме 75 грамм эме менен отурган экен. Аша мененчи. Ошо менен анан дагы разбой менен отурган экен да, бирөөнү сабашып. Чыккандан кийин Каракол шаарында эле жашап аттык. Квартирада жашап аттык. Эки балам менен анан чыккандан кийин 1 айдан кийин эле ошо эме кылып баштады да, сабап баштады. Анан тиги эме кечирип эле жүрдүм. Кечирип эме кылып чынында аябай жакшы көрдүм да. Анан эме кечирип эле жүрдүм. Анан акыркы жолу могу 18-апрель күнү эме кечке жук саат 8-9 ушундай келди да. Gelip mас болуп келип алып эле тиги ар кайсынын баарын сүйлөп эле ошентип эме сабап кетти да. Таң аткачакты чейин монтип кулагыма койгулайт, чапкылап, ошентип тепкилеп аябай эме кылды да. Анан тиги мен деген тиги милицияга чалайын десем, телефондорубуздун баарын алып анан деген тиги терезе жака барып эметсем эле туура бияка эмне терезе жака баратасың деп элечи. Ошентип эме кылып аябай таң аткачакты уктаган жокпуз ал күнүчү. Таң аткачакты уктаган жокпуз, анан аябай башым ооруп атат, тиги башыма аябай койгулап салдың. Өлө башым ооруп атат, тышка чыгарбасаң анда алды телефонумду берчи дедим да, берчи мен деген тиги ойноп отуруп турайын деп алдадым да. Анан десем эле берди телефонду, бергенде эле анан Караколдо деген администрация бар да, обул администрация, ошол жакта иштеген Анара Шаршембиева деген эжеге эметтим. Жаздым через WhatsAppчы. Анара же күйөөм дагы эме кылып келип сабап атат, эшикке чыгарып айтат бизди. Эме милиция кызматкерлерин чыгарып коесуңарбы деп ошентип айттым да. Айтсам эле тиги эме мага чалды да. Чалганда эле өчүрдүм мен. Мен сүйлөшкөнгө болбойт, азыр күйөөм мени өлтүрүп салат, өлтүрөм деп атат деп ошентип эметтим да. Десем эле анан милицияларды чыгарыптыр. Милицияларды көрүп калган окшойт. Эме терезеденчи. Анан бутуман жыгылып өпкүлөп атпайбы, кечирип койчу, экинчи сабабайм деп жанан. Эмне болуп кетти? Бул азыр эле сабап эметип аттыр эле, эмне болуп кетти деп ошентсем ага көрсө терезеден тиги милицияларды көрүп алып анан эме кылып атыптыр да. Анда деген ачпай койду эшикти. Вообще ачпай койду. Участковый айтты, ач деп атам эшикти деп ошентип эметсе, вообще ачпай койду эшиктичи. Мен эшик жака баратсам эле эме деди. Мен азыр деген тиги бир эле жолу чабам сени, өлөсүң же болбосо инвалид болуп каласың деп эле ошентти да. Анан деп эле ачпайсыңбы деге Айбек деген участковый келген, ачпайсыңбы деп ошенткен. Айбекова азыр бул мени бир эле чабам деп атат Айбекова деп ошентсем, ой коркпой эле ача берчи, биз турабыз го деп ошентти да. Эшик жака баратсам эле монтип эме кылып алып ойготуп атты. 13 май күнү деген тиги эртең менен больницага бардым. Больницага барып эле эме невропатолог анан психиатрга барып эметип очередде турсам эле чалды да. Чалып эле тиги сөгүнүп эле өзүнчө эле тиги каякта жүрөсүң, үйдө жоксуң го деп эле ошентти да. Анан мен деген эме больницада жүрөм, эмне болду сага? Кетпедиң беле, ошо бойдон кет, жар жака мен сени менен жашабайм деп ошентип айттым да. Үйгө келатсам эле тиги үйдүн эмесинен полисаднигинен чыгып атпайбы күйөөмчү. Мондай экөөбүз кезигип калдык да, анан
кандайсың жаным деп эле ушинтти. Анан жакшы деп эле анан монтип эле тишин кычыратып атат да. Анан эмне болду деп эле анан өлө коркуп кетип эле анан колума кармадым мондайчы. Мен жүрөгүм түшүп калды, өлдүм дедим. Ошо колума кармагалы анан кечке түнү бою жетелеп жүрдүм. Мондай азыр сен бирөөдөн жардам сурап же болбосо тиги бирдеме кылсаң эле мен сени өлтүрүп салам деп ушинтти да. Өлтүрүп салам мен сени деп ушинтип. Ушинтип жетелеп жүрдү. Двордон тетиги центрга чейин алып барды, эме кылып колума жетелеп алыпчы. Колума катуу дагы кармап алды эле анан. Саат 12-лерде Бекитте жаныбыздагы магазинчи анан. Ал тиги аба бекитип атыптыр магазинди жана монтип мени тартты да көрбөсүн депчи. Аба бекитип атканын көрүп эле тиги колуман тартты да көрбөсүн депчи. Анан тартып барып туруп анан дворго алып келип туруп анан сабады да. Аябай тепкилеп атат бетке. Аябай тепкилеп атат. Эметип мени деген 2 жолу ичке тепкенде ашказан жака. Өзөрүп жыгылып калдым да. Дем ала албай калдым. Даже кыйкырганга үнүм чыкпай калды да. Анан ошентип сабатты бетке тепкилеп неме кылып анан бир малда тиги бир аял кетип баратыптыр. Эме аял анан ошол аялды көрө калып анан качты да. Качканда деген тиги эме аял мынтип токтоп калып туруп анан кайта бат-баттан басып мени көрүп эле эметти окшойт беттеримдичи жүрөгү түшүпчү. Ошо анан ал аялдын артынан бир бала чыккан эле, жаш бала. Анан чыгып анан тиги эмеге кафеге киргизди мени. Кафеге киргизип Байгазан деген кафе бар, ошо магазиндин жанында элечи. Анан киргизип эле ай ким сабады сени деп эле тиги ичинде иштеген эме ушинтти анан күйөөм сабады деп ушинтсем эле айбай жиндик эне күйөөң, андай күйөө менен эмне жашайсың деп эле ушинтип меме кылды да. Анан тиги милицияларга чалды. Чалып эме кылып анан милициялар абарып жаткызды да мени больницага. Жаткызгандан кийин 2 күн камаган жок, күйөөмдү издеген жок. Эме 2 күндөн кийин анан укук коргоочу Камил Өгөзиев качан тиги эмеге интернетке чыгарып тартып эме кылгандан кийин анан эме кылышты, күйөөмдү кармашты да. Азыр 6 жылга соттолду. Эң улуу балам 2007 жылкы балам инвалид ДЦП. 2010 жылдан бери ошо оору менен алышып келебиз. Анан кийин 2015 жылкы балам дагы отставание развития деп ошентишти, 8 айлык болуп төгөлгөн недоношенный болуп балам. Анан эме тили дагы чыкпай атат, ошо себептен инвалидностька өткөзүп ошо эме кылып атам.